Кутман кечиңиздер менен Кыргыз Телекомдо болгон авариялык мүчүлүштүктөрдөн улам санарипте көргөзгөн бир катар каналдар менен катар биздин каналдагы 2 күн бою өз көрсөтүүлөрүн сиздерге жеткизе алган жок. Келтирилген ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз. Түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Кесиптештерим даярдаган жаңылыктарды мен Тимур Владислав таныштырам. Алгаш чыгарылыштан кыскача. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы бүгүн 2 декабрдагы чечимин артка кайтарып алып, төрөгасын алмаштырганы белгилүү болду. Өзбекстанда 4 декабрда өткөн президенттик шайлоодо Шавкат Мирзиёев жеңишке жетти. Италиянын премьер-министри Маттео Ренци конституциялык реформа боюнча референдумда жеңилгенин моюнга алып, отставкага кетерин жарыялады. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы бүгүн 2 декабрдагы чечимин артка кайтарып алып, төрөгасын алмаштырганы белгилүү болду. Буга чейин Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП партиясы талапкерлер тизмесиндеги мыйзам бузуулар болгон деп тизмени жокко чыгарган жана чечимин БШКга жиберген болчу. Ошол эле маалда чечимге нааразы болуп, партия да БШКга кайрылган. Бир чечимге ишенип бүтө электе бири-бирине каршы келген 2 жана 3 чыгарылган чечимдер тууралуу кабарчыбыздын материалында. Өткөн жумадан акыры кызуу жана курч болуп, бүгүн ал чыңалуу дагы уланды. 5 декабрда Жалал Абад АШКсы кезексиз жыйынга чогулуп, өзүнүн 2 декабрдагы КСДП боюнча чечимин жокко чыгарганы белгилүү болду. Өзлөрүнүн чыгарган чечимине аймак шайлоо комиссиясы кайра каршы чечим чыгарылбаш керек болчу. 3 чечимде бизде жанагы Борбордук шайлоо комиссиясынан биринчи чечимге биздин биринчи протоколду карап, анан ошого байланыштуу жана төрайымдын иш ордун кароо боюнча бизге чечим чыгарып берген. Biz ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине ылайык биз бүгүнкү жыйын өткөзүлүп атат дагы төрайымды алуу маселеси. Төрайымды алуу, кайра төрайымды шайлоо, анан 2 протоколдо кетирилген ошибканы кайра өз мыйзамдыгына салуу. Негизи эле ошол. Туура эмес чечим кабыл алган экен, ошон үчүн ошол туура эмес кабыл алган чечимди жокко чыгаруу. Бирок АШК өзү кабыл алган чечимди өзү жокко чыгара албайт. Мыйзам боюнча арыздарды, чечимдерди БШК карап өз баасын бериши керек. Көзгө сайып көрүнүп турган мыйзамды бузуу шайлоонун ачык өтүшүнөн күмөн жаратарын байкоочулар белгилешет. Эмнеси болсо да Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы биринчи мыйзамдуу чечим чыгарып, саясий күрөш демократиялык формада жүрүп жатканын көрсөттү. Ал эми өзүнүн чечимин жокко чыгарып, төрайымын кызматтан кетирип, ордуна башкасын алып келүү менен шайлоодо ачык күрөш жүрүп жатат деп элди ишендирүү өтө кыйын дешет. Эмне келдиң сен? Кимди тартасың? Мен кабинетин тартасың. 2 декабрдын кечинде Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП партиясынын талапкерлеринин тизмесин жокко чыгарган. Мындай чечимди комиссия мүчөлөрү шаардагы 3 саясий партиянын Ата Мекен, Ата Журт жана Өнүгүү Прогресстин арызынан соң кабыл алган. Даттанууда КСДП партиясы талапкерлердин тизмесин түзүүдө гендердик норманы сактабаганы жана жайгашуу тартибин бузгандыгы көрсөтүлгөн. Бул жерде булардыкы бузулган. Ошондо 27% аялдар болуп атат, 73% ошол бир жыныстуу эркектердин тизмеси болуп атат. Бул жерде конкреттүү түрдө мыйзам бузулган. Бул арызды аймактык шайлоо комиссиясы туура деп таап, чечимин БШКга жиберген. Ошол эле күнү Борбордук шайлоо комиссиясы Жалал Абад шаардык кеңешке бараткан КСДП партиясынын шайлоо тизмегиндеги мыйзам бузуучулук бар деген жогорудагы 3 партиянын арызын 2 декабрдагы отурумунда четке какканын жана Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымын кызматтан четтетүү тууралуу сунуш бергенин БШК расмий сайтында жарыялады. КСДПнын тизмесин жокко чыгарган чечим чыккандан кийин эле Жалал Абад АШК мүчөлөрүнө чечим үчүн түрдүү коркутуулар болуп, кызматын тапшыруу талап кылынып жатканы тууралуу маалыматтар чыкты. 5 декабрда АШКнын төрайымы Бакыткан Нуралиева кызматын тапшырып берип, анын ордуна Толгонай Матразакова шайланганы белгилүү болду. Тиктин мүчөлөрүн мэрдин кабинетине отурган экен. Республиканын мүчөлөрү 3-4 тиктин мүчөсү ошолорду давление кылып ачкан экен. КСДПнын тизмесин жокко чыгаруу талабын аткарып, ага жыйынга катышкан АШКнын 8 мүчөсүнүн 7-өсү макулдугун берген. Буга нааразы болгон КСДП партиясы да Борбордук шайлоо комиссиясына арызланган. Учурда эки тараптын тең кайрылууларын БШКнын алдындагы жумуштоп карап жатканын Абдыжапар Бекматов айтты. Биз карап аткан чечимде, сиз азыр айтып аткан чечимде, ал КСДПнын тизмесин четтеткен эмес болчу. Анда ошо тизмелерин ордуна келтирүү боюнча аймактык шайлоо комиссиясы маселе карап, чечим кабыл алышкан. Андан кийин аймактык шайлоо комиссиясын отурум өткөзүп, СДПК саясий партиясынын тизмесин каттоосун жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алган. Мурда күнү кечинде бизге чечим келип түштү. Ал эми кечээ болсо
КСДПК саясий партиясынын өкүлдөрү, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү ошол чечимге макул эместигин билдирип, чечим мыйзам бузуулар менен кабыл алганын көрсөтүшүп, арыз беришкен. Ал кабыл алынган чечимди жана КСДПК саясий партиясынын арызын иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Иликтенгенден кийин жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна киргизет. Мыйзам талаптарына ылайык тизмелерди каттоодо аймактык шайлоо комиссиясы жалпы чечим чыгарат. АШК мүчөлөрү төрайымынын сөзүнө ишенип да партиянын тизмесин текшербей, катачылыктарды оңдоо зарылдыгын партияга айтпай жумушуна салкын мамиле жасашкан. Ал эми партия убагында так тизме бербей, мыйзам талаптарын аткарган эмес. Эми талаштуу маселе мыйзам менен чечилиши керек. Бирок Кыргызстандын шартында бийликчил партиянын күрөштөн четтетилиши күмөн. Аны кармап калуу үчүн БШК бардык аракетин жумшайт. Бирок ушундай эле абалга башка партиялар түшсө, ызычуусу жок эле мыйзам талаптарына ылайык шайлоо жарышынан четтетилмектигин байкоочулар белгилешет. Саясат талдоочу Алмаз Акматалиевдин байкоосунда мыйзам талаптарын так сактап КСДП шайлоодон чыгарылса, башка партияларга сабак болуп мыйзам аткарылат дегенге далил болмок. БШКдагы ошол кандайдыр бир жүйөлүү факторго таянып туруп чечиш керек да. Мындай чечсе дагы, тескери чечсе дагы эл ишенгендей болуш керек. Ошо Жалал Абадтын шайлоочулары, Жалал Абад шаарынын тургундары ишенгендей болуш керек. Ошондо гана баягы калыстык болот, ошондо гана эл шайлоочулар ошол чынында эле мына президентибиз айтып аткандай шайлоо эч кимге тартпайт, калыс мыйзамдын гана чегинде жүрөт деген себепке ошого анда ишене баштайбыз. Жалал Абад шаардык кеңешке 7 партия атсалышууда. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь. Өнүгүү Прогресс партиясы Жалал Абад шаардык кеңешине атсалышып жаткан КСДП тизмесине байланыштуу жагдайдан улам Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат. Бул туурасында Сентябрь каналына Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтуусунда аймактык шайлоо комиссиясы өзү кабыл алган чечимди өзү жокко чыгарып, мыйзам нормаларын бузду. Аймактык шайлоо комиссиясы өз чечимин кайра карай албайт. Аны БШК карап чыгышы керек. Эгер жогору жактан да мыйзам бузуу болсо, анда сотко кайрылабыз, деди Бакиров. Мен айтам, бул мыйзамсыз. Себеби 2 декабрь күнү кабыл алынган чечими 3 декабрь күнү Борбордук шайлоо комиссиясынын жалпы бөлүмүндө каттоодон өткөн. Ал мындайча айтканда расмий түрдө Борбордук шайлоо комиссиясына барды. Мыйзамдагы тартип боюнча процедура биринчи аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы карайт. Андан кийин эгерде ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине нааразычылыктар болгон болсо, ал сот аркылуу жөндөлөт. Ошондон улам мен бүгүнкү аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимди мыйзамсыз деп айтам. Бул жерде өзүңүздөргө маалым болгондой, мына 2 күндөн бери массалык маалымат каражаттарында маалыматтар чыгып атат. Аймактык шайлоо комиссиясынын 2 декабрда кабыл алган чечим боюнча кээ бир мүчөлөрүнө ар кандай басымдар жасалып атат деп. Мына бүгүнкү отурум ошону мындай далилдеп атат. Биз Кыргызстан укуктук мамлекетте жашайбыз. Бизде кабыл алган мыйзамдар ал кандай партия болбосун дагы, кандай жаран болбосун дагы баарына бирдей. Ошондуктан мен айтат элем, эгерде биз мыйзамдуу шайлоо өткөрөлү десек, мыйзамдын нормаларын так сактай элесек, ошол көргөзүлгөн нормалар иштеш керек. Мыйзам качан күчтүү болот? Мыйзам качан иштегенде күчтүү болот. Бишкек шаарында мугалимдерди КСДП партиясына үгүттөө жүргүзүүгө мажбурлап жатышат. Бул тууралуу Facebook колдонуучулары жазууда деп билдирди 24 кейз сайты. Алардын маалыматында мугалимдер ата-энелердин WhatsApp'тагы чатына ачык эле партияга үгүт жүргүзүп жазышууда. Эске салсак, шаардагы мектептер 12 декабрга чейин карантинге жабылган. Ал эми референдум 11 декабрда өтөт. 11 декабрда өтө турган референдумга байланыштуу жаңы муун кыймылы каршы добуш берүү боюнча кайрылуу жолдоду. Анда алар өлкө келечегин ойлогон ар бир жаран бул референдумга каршы чыгышы керек деп белгилеп, негиздери белгиленди. Урматтуу кыргызстандыктар,
келе жаткан 11 декабрда жалпы Кыргызстан боюнча референдум өткөрүлөт жана көпчүлүк аймактык борборлордо жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо күнү болот. Демилгеленип жаткан өзгөрүү референдум аркылуу эл менен кабыл алынат деп бийлик убада берип жатат. Бирок биз билебиз кандай жол менен бийлик референдумга даярданып жатканын. Мамлекеттик толугу менен бюджеттик билим, илим кызматкерлерди, студенттерди толугу менен күчкө салып, референдумга айдап жатышат. Биз жаңмуун саясий кыймылы жогорудагы айтылган ойлорду эске алып, Бишкек шаарынын кеңешине боло турган шайлоону тааныбаганыбызды жарыялабыз. Ал эми кыргызстандыктар өзгөчө каттоодон өткөн шайлоочулар үчүн кайрылуубуз 11 декабрда боло турган референдумду колдобогонго чакырабыз. Сиздер келе жаткан муун үчүн жаркын келечекти кааласаңар, анда каршы деп добуш бериңиздер. 3 декабрь күнү Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын тургундары менен жолукту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Шайлоо алдындагы табышмактуу жолугушуу тууралуу мындан мурда бир да жолу айтылган эмес. Жолугушууда агитация болдубу же болгон жокпу, аны дагы эч ким билбейт. Себеби жолугушуунун видеосу эч жерге чыккан жок. Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын тургундары менен жолугуп суроолорго жооп берди. 3 декабрда болгон жолугушууну президенттин басма сөз кызматы ушинтип 3 сөз менен элге айтып, сайтка 5 сүрөт илип койгон. Башка маалымат жок. Бул табышмактуу жолугушуу коомчулукта ар кандай күдүк ойлорду жаратты. Өтө табышмактуу жолугушуу. Кимден сурабайын баары биринчи жолу угуп жаткандыктарын айтышууда. Жолугушуу болот деп мурда эч кандай маалымат берилген эмес. Демек филармонияга адаттагыдай эле бюджетте иштегендер менен аксакалдарды айдап келип отургузушкан. Бирөө жарым бул жолугушууда болду, айтып койгулачы. Биз дагы Бишкек шаарынын жашоочуларыбызго. Жолугушуунун видеосу бир дагы жерге чыккан жок. Айрым маалымат агенттиктери видео таап бергендерге сыйлык жарыялап жиберди. Ошондуктан ал жерде эмне тууралуу сөз болду, кайсы суроого эмне деген жооп болду, ал дагы сыр бойдон калууда. Все это закрытость данного мероприятия, она порождает массу слухов. Сейчас в сети некоторые говорят, что велась агитация за социально-демократическую партию Кыргызстана. Кто-то говорит о том, что велась агитация за изменения в Конституцию. Мы не можем это опровергнуть и не подтвердить, потому что как такового нигде в сети нет ни одного видео с этой записи. Баш мыйзамга ылайык президент бир дагы партияга жан тартпаш керек. Бирок акыркы мезгилде ачык эле социал-демократтар партиясынын таламын талашып жатканы белгилүү болду. Вот сейчас меня поразило, выступала, причем вице-спикер парламента Алтынай Омурбеков. И сказал, там СДПК поменяли свои списки. Алтынай, посмотри на списки своей партии до выборов. Я как сейчас помню, второй Нефадев, молодой парнишка, третий еще кто-то, четвертый и так далее. И посмотри сегодня, одни олигархи и родственники чьи-то. Поэтому надо совесть все-таки иметь. Совесть надо иметь. Парламенттик шайлоонун алдында дагы Алмазбек Атамбаев өлкө аймагын кыдырып, СДПКга ачык эле үгүт иштерин жүргүзгөн. Атыгүл СДПК партиясы роликтеринде дагы өлкөнү ойлойлу, президентти колдойлу деп чыгышкан. Номер 7. Өлкөнү ойлойлу, президентти колдойлу. Анан биздин бир жаш балабыз айттыр. Жанар Акаев, Бакиевтің эмне залакасы бар деп. Ал балашка билбейт го. Анткени анын шайлоодо дагы каражатын биз көтөрүп бергенбиз. 4 ноябрда сүйлөгөн сөзүндө Алмазбек Атамбаев СДПК партиясын сырттан гана колдобостон ички маселелерине, каржы булактарына чейин кийлигишкенин билдирди. Бул конституцияны одоно бузганга жатат. Демек Өмүрбек Текебаев көтөрүп жаткан импичмент демилгесине бир негиз болуп бере алат. Сейчас партия Атамекен стала собирать материалы о том для возможного готовящегося импичмента. И возможно, что вот это, то, что озвученные вами факты, возможно, они тоже послужат и лягут в основу возможного импичмента. Учурда Атамекен партиясы импичментке негиз болуп бере турган материалдарды топтоп жатат. Президенттин бир партияга жан тартып жатканы бул бир гана факт. 3 айдын ичинде дагы толгон токой материалдар топтолушу мүмкүн дешет демилгечилер. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь. Ошол эле маалда төрага Чыныбай Турсунбеков Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү колдоп берүүгө чакырды. Бул тууралуу бүгүн Талас облусунун активдери менен жолугушкан учурда спикер Чыныбай Турсунбеков билдирди. Жогору кеңештеги депутаттар референдумга байланыштуу аймактарды кыдырып жүрөт. Өзүнүн сапарын Таластан баштаганын белгилеген төрага элге кайрылып, Конституцияга кирип жаткан өзгөртүүлөрдү ынтымак менен колдоп берүүгө чакырды. Депутаттар 5 декабрдан 9 декабрга чейин аймактарда шайлоочулар менен жолугушуу өткөрүүгө тарашкан.
Ал эми Италияда өткөн референдумду эл колдогон жок. Италиянын премьер-министри Маттео Ренци конституциялык реформа боюнча референдумда жеңилгенин моюнга алып, отставкага кетерин жарыялады. Добуштарды саноо аяктай элек. Бирок шайлоочулардын көпчүлүгү реформаларга каршы добуш бергени белгилүү болду. Ренци реформа жөнүндөгү сунушту элдин басымдуу бөлүгү колдобой койгону ачыкталып калганын, андыктан референдумду утурлай берген кызматын тапшыруу тууралуу убадасын аткара турганын айтты. Эске салсак, Кыргызстанда дагы 11 декабрда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Референдумду президент ачык колдоого алууда. Кыргызстанда да референдумду эл колдобосо, колдоого үгүттөп жаткандар отставкага кетер-кетпеси белгисиз. Өзбекстанда 4 декабрда өткөн президенттик шайлоодо Шавкат Мирзаев жеңишке жетти. Бул тууралуу 5 декабрда өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Интерфакстын маалыматы боюнча Мирзаев 88,61 добуш алды. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирза Улукбек Абдусаламов жекшембидеги президенттик шайлоого добуш берүүгө укуктуу жарандардын 90%га жакыны катышканын билдирген. 2003 жылдан бери Өзбекстан өкмөтүн башкарып келе жаткан 59 жаштагы Мирзаев Ислам Каримов көз жумгандан кийин мамлекет башчынын милдетин да аткарып калган. Эми мындан аркы чыгарылышыбыздан кыскача. Манас аэропортунан кармалган аялдын ич кийиминен 1,8 килограмм алтын чыкканын бажы кызматы билдирди. Хан Теңири мамлекеттик жаратылыш паркында канча жапайы жандык бар экени саналды. Белиз өлкөсү документтерди тастыктаган жок. Ошондуктан Абдил Сегизбаев кызматынан кетет деген маалымат бүгүн социалдык желелерде тарады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бул тууралуу ак дагы көк дагы деген жок. Сентябрь телеканалынын журналисттери ОКМКнын басма сөз кызматына 4-5 жолу телефон чалып байланыша албай коюшту. Ал эми президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Марал радиосуна Абдил Сегизбаевди кызматтан алуу боюнча эч кандай маалыматы жок экенин айтты. Эскерте кетсек, ноябрь айында Жогорку кеңештин 3 депутаты Альфа Телекомдун акцияларын сатууга кызыктар болгон деген документ Белиз өлкөсүнөн келген. Коомчулукта чуу жараткан документтер жалган болсо, УКМК башчысы Абдил Сегизбаев кызматынан кетерин өлкө башчысы айткан эле. И Сегизбаев это прекрасно знает. Если это окажется неправда, я поэтому и поручил проверить. Я же не поручил, чтобы дело возбудили и так далее. Я поручил Генеральной прокуратуре все это перепроверить. И соответствующие письма во все организации направлены. Конечно, если это документы фальшивые, и если председатель ГКНБ принес ко мне такие документы, он, конечно же, за это ответит и своим креслом, и я думаю... Ал эми президент болсо бүгүн кезектеги эмгек өргүүсүнө чыкты. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Бирок президенттин өргүүсү канча күнгө уланары ачык айтылган жок. Алмазбек Атамбаев эс алууга кетип, Кыргызстандын 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын жазары тууралуу 1 декабрда уюштурулган жылдык басма сөз жыйынында айткан. Такталбаган маалыматтар боюнча президент 15 күнгө Америкага дарылануу үчүн эмгек өргүүсүн алган. Бирок президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов бул маалыматты четке какты. Мурдагы Бакиевдин жанында жүрүп, кийинчерээк кылмыш иши козголгон адамдар учурда президенттин жана анын айланасындагы адамдар менен өнөктөш болуп, кылмыш ишинен кутулуп, бизнесин өнүктүрүп жатышкандыгы тууралуу көп эле айтылат. Тилекке каршы укук коргоо тармагынын алишем иштеринен улам мындайлар ачыкталбайт. Төмөндө сөз ушул жагдайда болмокчу. Мурдагы Бакиевдин бийлигинин тушунда иштеген адамдарга революциядан кийин бир топ күнөөлөр менен кылмыш иши козголгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовго башкы прокуратура иш козгоп, бирок депутаттык мандаты сактап калган. Кийинчерээк белгилүү болгондой, Исхак Пирматовдун аялы менен Бишкек мэринин аялынын биргелешкен бизнеси бар экени белгилүү болду. Салык кызматынан келген маалыматка ишенсек, ал компания нефти, авиамайларын ташуу менен алектенет. Ошондой эле Исхак Пирматовдун тууганы Асель Пирматова Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары болуп, Албек Ибраимов Бишкекке мэр болгон соң дайындалган. Буга чейин Бакиевдин айланасындагы адамдар азыр жогорку бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте бизнес кылып келе жатканы байма-бай айтылып келет. Исхак Пирматов менен Албек Ибраимовдун бизнестеги кызматтагы жакындыгы анын бир далили. Жарандык активист Адил Турдукулов президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев 5 миллион сомго сотко бергени тууралуу биздин каналга кабарлады. Эске салсак, президент жана анын айланасындагы адамдар буга чейин дагы башка адамдарды акчалай айыпка жыгуу боюнча сотко берип келишкен. Икрам Илмиянов Уран Ботобековду сотко берсе, президенттин кадыр баркына шек келтирди деп журналист Дайыр Орунбеков 2 миллион сомго айыпка жыгылган. Бул жолу Эркин Мамбеталиев кадыр баркын 5 миллион сомго баалаган.
Манас аэропортунан кармалган аялдын ич кийиминен 1,8 килограмм алтын чыкканын бажы кызматы билдирди. Кармалган аял Стамбулдан келген. Ал аткезчиликке шектелүүдө. Маалыматка ылайык Стамбул Бишкек каттамы менен келген аял 375-585 пробалуу зер буюмдарды алып келген. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 204-беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Сокулук районунун Асылбаш айылында балдарын 82 000 сомго саткан аял 12 жылга эркинен ажыратылды. Февраль айында Асылбаш айылынын тургуну Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып, 2014 жылы анын аялы жашы жете элек 2 баласын бейтаныш кишилерге 80 000 сомго сатып жибергенин башкы прокуратурага кабарлаган. Мындан сырткары 2015 жылы январь айында жаңы төрөлгөн кызын Чүй облустук төрөт үйүнүн акушерлерине 2 000 сомго соодалаган. Жашы жете элек балдарга туулгандыгы тууралуу жаңы күбөлүк берилген деп жазылат маалыматта. Ал эми балдар учурда туугандарыныкында деп айтты Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын өкүлү Нурбек Токтосунов. Лев Толстой, Логвиненко көчөлөрүнүн кесилишиндеги Бишкек жылуулук тармактарынын куурлары жайгашкан люктардын бирине түшүп кетип, 2 сутка бою жаткан 39 жаштагы тургунду сел саяктары сактап калышты. Бул тууралуу жабырлануучу өзү Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Анын айтымында окуя ноябрь айынын ортосунда болгон. Келерки окуу жылында жалпы билим берүүчү мектептерде кыргыз адабияты сабагы жоюлуп, анын ордуна дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты предмети кириши мүмкүн. Бул берүү министрликти кандай сунушту билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешине бергенинен улам маалым болгон. Бул маалымат адабиятчы окумуштуулардын арасында кызуу талкууга түшүп, айрым адабиятчылар мындай кадам кыргыз адабиятынын келечегине сокку болот дешүүдө. Бул суроого кабарчыбыз жооп иликтеп көргөн. Жалпы билим берүүчү мектептерде кыргыз адабияты жоюлуп, дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты аттуу жаңы предмет кошулат деген маалыматтар коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Филология илимдеринин доктору профессор Абдыкадыр Садыков адабият сабагын толук окутууга сааттар ансыз да аз болуп жаткандыгын белгилейт. Кыскарта турган сабактар бар, толуп атат. Анан эми бул адабият деген өзү улуттун жүзү да. Бүтүндөй элди башка элдерге тааныштыра турган, элдин психологиясын, жан дүйнөсүн ача турган көркөм адабият да. Анан эми ал сабакты балдар окубаса, билбесе, мисалы үчүн. Манасты макул, манасты коёйун, манасты баштап коелу. Бул совет дöwрүндөгү Айтматовдарды, Токомбаевдарды, Сыдыкбековдарды кантип окутпай коебуз? Мен программаны карап көрдүм, мектептин программасындачы. Сыдыкбеков 2 саат аз деле саат аз берилип атат. Ал эми билим берүү жана илим министрлигинин адиси Кылым Сыдыкназарова талаш жараткан маселе жөнүндө азырынча долбоор даярдалып жаткандыгын Азаттыктын арай көз жарай талкуусуна билдирген. Атайын бул предметти карай турган, жалпы эле ошол базистик окуу планын карай турган атайын жумушчу тобу түзүлгөн. Мына ошол жумушчу топ чечишкен, бирок ал ушундай калды деп эч кандай жерде буйрук, эч нерсе жок. Азыр бир гана ооз-эки талкуу жүзүндө болуп атат да. Адабият бир гана жазуучулардын чыгармаларын, өмүр баянын таанып билүүчү илим катары эсептелбестен, ал адамдын руханий дүйнөсүн байытып, тарыхты, ошол эле кезде улуттук маданиятты таанытуучу илим. Андыктан бул маселени Жогорку Кеңештин депутаттары жалпы жыйында көтөрүп, кыргыз адабиятын кыскартам дегендер кыргызга кыянаттык кылууда дешет. Атантай Акбаров деген акын бар. Ошонун эки эле сөзү бар. Адеп уят жерди сактап тура алат, адабият өлсө болот кыямат дейт. Мындан ашык кандай аныктама, тактама, сыпаттама керек? Ушу кыргыз адабиятын кыскартам дегендердин кызматын кыскартыш керек. Ушул долбоорду ишке ашырам дегендердин иштен алыш керек. Ошондой мен тапшырма бериңизди суранам. Муну биздин профилдик комитетте карап чыгып туруп, биз буга беришет. Бул долбоорду азыр токтотушубуз керек. Рахмат. Бирок тиешелүү министрлик кийинки окуу жылдары кыргыз адабияты кыскартылбай, толук калтырылгандыгын кабарлады. Кыргыз адабиятына бөлүнгөн окутуучу сааттар 2016-2017 окуу жылында жалпы билим берүү уюмдарда өзгөрүлбөйт. Азыркы учурда базистик окутуучу планга ылайык окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз адабияты сабагына 5-6-8 класстарда жумасына 2 саат, жалпысынан окуу жылына 68 саат бөлүнөт. Ал эми 7-9-10-11 класстарда жумасына 3 саат бөлүнүп, окуу жылына жалпысынан 102 саат бөлүнөт.
Анткен менен 2012-жылы жалпы билим берүүчү мектептердеги сааттарды кыскартуу боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Ага улай билим берүү деңгээлин дүйнөлүк тажрыйбага карай өнүктүрүү демилгеси көтөрүлгөн. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков кыргыз адабиятын жок кылууга батыштык грантка акча бергендер кызыктар болушу мүмкүн дейт. Кыргыз адабияты жукары отуруп жупкадай болуп калган. Көлөмү күндөлүктүнө деңгээлинде. Мына ушул долбоор ишке ашып жатыр. Буну ириде батыштын жанагы демөөрчүлөр грант бергендердин сунушу болсо керек да. Силер бизден акча алгыла, бирок дүйнөлүк адабиятты окуткула депчи. Бул эми адабиятка, бул маданияттын өзөгүн түзөт. Маданияты жок мамлекет болбойт. Мамлекеттин маданият адабият сактайт. Кыргыз адабияты 50-жылдардан бери жаш муунду тарбиялап келаткан негизги сабак. Мындан улам адабиятыбыз дүйнөлүк адабият менен аралашса, кыргыз адабиятына саат толук жетпей жакшы окутулбай калат дешет окумуштуулар. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Сасык тумоо күчөгөнүнө байланыштуу Чүй жана Жалал Абад облустарында да мектептер жабылды. Ысык Ата районунда 16, Ала Мөдүндө 7, Панфиловдо 5, Сокулук районунда 2 мектептер жабык. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда 1 мектепте сабактар убактылуу токтотулду. Башка аймактарда эпидемиологиялык абал туруктуу. Сасык тумоо күчөгөндүктөн буга чейин Бишкектеги бардык мектептер 12 декабрга чейин окуусун токтоткон. Ошол эле учурда республикалык инфекциялык оорукананын реанимациясында сасык тумоо менен ооруган 12 киши реанимация бөлүмүндө жатат. Анын 10-у балдар. Көйкап капчыгайындагы жаңы түзүлгөн Хан Теңери мамлекеттик жаратылыш паркында канча жапайы жандык бар экени саналды. Бул тууралуу айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы билдирди. Алардын маалыматында 28 октябрдан 10 ноябрга чейин жүргөн сынакта жаратылыш паркы 500 тоо эчкиси, 200 каман кара кийик, 5 ак илбирс жана 14 жапайы топоз байырлары белгилүү болду. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыгат. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалыматы менен кесиптешим тааныштырат. Амандыкта көрүшөлү. Саламатсыздарбы? Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен мен Таттор Озбаева тааныштырам. Эртең 6 декабрда Бишкек шаарында күтүлгөн аба ырайы. Түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз кээ бир райондордо жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 2-3 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 2-4 градус суук, ал эми күндүзү 7-11 градус жылуу болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 2-3 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18 градус суук болот, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, ал эми күндүзү 0-5 градус жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-2 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 3-4 градус суук, күндүзү 6-10 градус жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар. Саламатта калыңыздар.